Сағыз чайнағанда организмге жүздеген микропластик бөлікчелері кірерін білесіз бе? Жақында жүргізілген изилдөөлөр көрсөткөндөй, сағызды бірнеше минут чайнаганда эле шилекейге 600дөн ашуун микропластик бөлікчелері түшөт. Башкача айтканда, ар бир чайнаган сайын көзгө көрүнбөгөн пластик организмге кирип жатат. 10 негизги брендти изилдеген окумуштуулар атүгүл табигый деп эсептелген жыгач чайынан жасалган сагыздарда да микропластик бөлүп чыгарарын аныкташкан. Бул өндүрүш процессиндеги химиялык кошмаларга байланыштуу болушу мүмкүн. Микропластик кандын курамында ички органдарда топтолуп, ден соолукка олуттуу зыян келтирет. Айрым изилдөөлөр аны жүрөк кан тамыр оорулары, инфаркт жана инсульт коркунучу менен байланыштырат. Тамак сиңирүүдө сагыздын ордуна пайдалуу табигый альтернативалар бар. Бул жашыл чай, ашказан жана ичегилерди тазалап, тамак сиңирүүнү жеңилдетет. Имбир ашказан ооруларын алдын алып, сиңирүү процессин жакшыртат. Жаңы лимон кошулган суу ашказан кислотасын көтөрүп, тамак сиңирүүнү жеңилдетет. Демди тазалоо жана чайноону жеңилдетүү үчүн анис жана фенхель алар тамак сиңирүүгө жардам берип, демди тазартып турат. Мөмө жемиштер, өрүк, анжир жана курма сыяктуу табигый таттууларды колдонуу тамак сиңирүүнү жеңилдетет. Сагызды таштап, табигый жана коопсуз альтернативаларды колдонуу ден соолугуңуз үчүн мыкты чечим. Сиздер менен болгон доктор Бапаева, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр.